142 дегендер вообще келишпейт. Биз мына жерден таксиге түшүп кетип атабыз. Бул бир эле мен эмес, мына жерде тургандардын бар жогуна бечара студенттер ошого таксиге түшүп кетишет. Муну караган, муну уккан эч качан адамдардын, элдин үнүн уккан эч ким жок. Кыйла көп линиялардан машиналар кетип калыштыр айткандачы. Азыркы күндө мына күйүүчү май кымбат болуп атат, тетиктер кымбат болуп атат. Бул Ош шаарындагы эң ири араван аялдамасы. Шаардыктардын көбү бул жайга кечки саат 6-дан 9-га чейин келишет. Калаанын 4 багытына кеткен бул жайда маршрутка күткөн жүргүнчүлөрдүн санарбын. Анткени кичи автобустардын ар бири кеми дегенде 20-30 мүнөттө келишет. Анда дагы маршрутка адамга толуп батпай калган жүргүнчүлөр дагы көп кездешет. Коомдук транспорттогу бул көйгөйдөн тажаганын айткан шаардыктар жеңил унаа менен кетүүгө аргасызбыз дешет. Transport чындап жетишпейт шаарга. Чыксаң азыр мисалы жаш балдар жаман ойлогон турбайт. Бизге буларга место бербейт. Эсак жаман көрөт. Экинчиден транспорттор өтө тыгын. Өтө движение көп. Аябай көп. Ал окуу башталды, иш башталды. Талапка телем себеби дегендечи базар ичинде адам көп, тыгын, анан пробка көп. Ошол үчүн эме кылса, автобустарды койсо жакшы болмок да, адамдар кенен. Андан кийин ооба көбүрөөк батат, адамдарда жүргүнчүлөр да кененирээк, каттоо жагы өтө жакшы болот да. Ошол үчүн мен суранарым муну базардын ичине негизи эле тейлөө жагы студенттер үчүн дагы эң ыңгайлуу, акчасы дагы жакшы. Ошол үчүн автобустарды койгонго сунуштайт элем. Мына маршруткалар вообще болбойт да. Тыгылыш, сыгылыш. Мен, например, бир жака опоздать этсем, отурсам түртүнөт, муртунат, мындай кылат. Вообще сложно на маршрутках, особенно студентов, когда они спешат, там люди на работу спешат, школьники спешат в школу, студенты в университет спешат. А вот эти люди не понимают. А еще акчалат, он 5 сомго көтөрүп тур, же 20 сомбу. Өтө кымбат алат акчаны. Шаардыктар коомдук транспорттун жетишпестигине гана эмес, тейлөөсүнө дагы нааразы. Анткени айдоочулардын маданиятсыз жана корс мамилесине кабылгандар көп. Ошондой эле кичи автобустар аялдамаларга гана токтобостон жол эрежесин кескин бузуп жатканын айткандар бар. Ал эми окуучуларга жол акы 5 сом болгондуктан кичи маршруткалар токтой беришпегенин билдиришет. Мисалы мен эрте менен Юго-Востоктон чыксам 112 дегенге түшөм. 112 мисалы өткөндө мен 9-дан 10 мүнөт өткөндө түштүм. Мына бул жерге 9-дан 55 мүнөт өткөндө келгенде ушул жерге келди. Анан айтат, мен дейт акырында чейин 45 мүнөттө жетем дейт. Кайсы учурда 45 мүнөткө жетет? Биз жалдырап сурандык. Тезирээк жүрүңүзчү, биз иштен кечигип атабыз, бар таксиге түш дейт. Мына ушул деген бул кимдердин, мына шофёрлордун, же болбосо маршрутка айдагандардын бизге адамдарга кылган мамилеси ушул. Эгерде кичинерээк окуучулар болуп калган болсо, ичинде чоңураактар болсо, бечара ошол окуучуну албайт, кетип калышат. Мына ушундай нерселерди мен көп эле көрүп жүрөм, постоянно көрөбүз. Ушул маршруткаларды жүргүзүп аткан ким болсо, ошол организация же болбосо ошол уюм эч качан көзөмөлгө албайт. Бул качан убагына келет, качан бул тартипке келет, биз билбейбиз. Мисалы, эл үчүн эч кандай кызмат кылган жери жок. Ар бир шофёр өзүнүн чөнтөгү үчүн иштеп атышат. Ал эми кала бийлиги коомдук транспорттун жетишпей жатканын моюндайт. Анткени окуу жылы башталгандан бери каттоодогу 1053 айдоочунун 700-ü гана жумушка чыккан. Буга күйүүчү май кескин көтөрүлүп, айдоочулардын эмгеги акталбай жатканы себеп болгонун билдиришти. Учурда шаар бийлиги бул маселени чечиш үчүн коңшу Өзбекстанда чыгарылган 200 дана автобусту алып келүүгө аракет көрүп жатыптыр. Быйыл жылдын аягына чейин, же кийинки жылдын башында дагы кошумча бир 100ге жакын, 200ге жакын бир автобус алайлы деген пландаштырып атабыз. Мындан сырткары, мына экинчи троллейбустук линия боюнча айта турган болсок, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, мына Ош жылдык электр борбору ишканасы дагы кыштын алдында өзүнүн турбаларынын диаметрин кеңейтип, кышка даярдык иштери жүрдү. Мындан сырткары Газпром ишканасы дагы Курманжандатка көчөсүндө атайын ошо турбаларды түтүктөрүн тартуу боюнча иш жүргүзүп атат. Ошонун негизинен
ошонун айынан бүгүнкү күндө экинчи троллейбустук каттамыбыз жүрбөй токтоп турат. Учурда шаарда 24 жоопкерчилиги чектелген ком 41 линияны тейлеп жатат. Анда күнүнө 700гө жетпеген гана киши маршрутка каттамга чыгып жатканын билдиришет. Айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, талап коюлуп жатканы менен жеке менчик унаа катары каалаган күнү чыкпай кое алат дейт мекеменин жетекчиси. Мында улам жол акыны көтөрүү сунушу берилип жатканын айтат. Азыркы күндө мына күйүүчү май кымбат болуп атат, тетиктер кымбат болуп атат. Эми конечно часылар убактабаса каттабайт экен да. Бирок ошого карабастан биз баягы дем алган күндөрдөн да чыгарганга аракет кылып атабыз. Азыр данный момент ошо 1053төн 900 машинабыз калды. Ошодон ошо 700-200 дем алса дагы 700-650ге чыгып атат. Мындан 2 жыл мурун Оштогу коомдук транспортко жол акы кымбаттаган. Анда кичи маршруткалары 15 сом, муниципалдык автобустардын жол акысы 11 сомго чейин көтөрүлгөн. Ал эми окуучулар үчүн 5 сом жол акы коюлган. Учурда күйүүчү майдын кескин өсүп жаткандыгына байланыштуу шаардын линиясындагы айдоочулардын саны 300гө чейин кыскарып кеткен. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Иминджанов, Ош ТВ.